Жаңы жылдан тарта пенсиялык системаны адилеттүү жана натыйжалуу кылуу үчүн реформа башталат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ишемби күнү өлкөдөгү пенсиялык тутумду реформалоо маселеси боюнча көчмө жыйын учурунда билдирген. Жапаровдун айтымында мамлекеттин социалдык саясатынын натыйжалуулугун мүнөздөчү көрсөткүчтөрдүн бир катары жарандарды пенсиялык камсыздоо деңгээли саналат. Салык жана бажы тутумун реформалоо жыйынтыкталуу алдында турат. Келерки жылдын январь айынан тарта биз пенсиялык тутумду реформалап баштоону пландаштыруудабыз. Анын негизги максаты тутумдун жалпы катышуучулары үчүн бирдиктүү укукту камсыздоо эсебинен адилеттүүлүктү жана натыйжалуулукту жогорулатуу жана пенсиялык камсыздоо принциптерин күчтөндүрүү. Негизинен социалдык фондго карата адамдардын көз карашы менен мамилеси өзгөрүүсү кажет. Жарандардан акча алып, азыраак пенсия берген системанын үлгүсүнөн арылуу керек. Социалдык фонд келечек булагы деген аталыштагы стратегияны сунуштоодо. Анда негизинен жарандардын акчасын алып, пенсиясы аз чыгып жаткан системадан арылуу жолдору камтылган. Бирок азырынча бул реформанын толук жол жобосу эмес. Сунуш пикирлери эске алынып, тактоолор киргизилет. Социалдык фондго канчалык көп каражат которсоң, пенсияга чыкканда ошол каражат кайтышы керек деген түшүнүктү калыптандыруу. Башкысы иштесең тиштейсиң деген принцип. Камсыздандыруу төмдөрүн чогултуп, алардын эмгек акысынан, анан кийин ошону жок кылбай, мүмкүн болушунча көбүрөөк кылып туруп, анан кийин пенсияга алганда адилеттүү түрдө өзү канча тапса ошону баягы камсыз кылып беришибиз керек да. Ошондой бир ишеним болуш керек жарандарда. Ошондуктан биз кандайдыр бир ачыктыкты алып келишибиз керек. Момунча төлөсөң, момундай пенсияга чыгасың. Анан сен келгенде, мисалы, биздин кызматкерлер сени жакшылап тейлеп бериш керек, баардыгын түшүндүрүп бериш керек деген ошондой бүт системдүү реформалар болот. Экономист-адистер социалдык фонддогу мындай кадамды туура деп белгилешүүдө. Анткени пенсиялык система Советтер Союзу менен калып калган. Пенсияны чегерүүдө кемчиликтер көп. 35-40 жыл эмгектенген дарыгер, мугалим, маданият кызматкерлеринин тер төгүп иштеген эмгеги бааланбай калгандай. Мындан улам реформа жасоо менен адилеттүүлүк маселесин кароо керек. Өмүр бою бир тармакта эмгектенип, ал тургай соцфондго канча каражат которгонун, анын канча пайызын алаарын билбегендер көп. Андыктан ачыктоо керек. Канча адам пенсиялык фондго төксө, ага карабайт да. Чындыгында ошондой өмүр бою иштеп ошол социалдык фондго же отурамыз пенсиялык фондго төлөйсүң, андан кантип канча акча аласың билбейсиң. Чындыгында ошол себептен ар бир адам эле иштеп аткан адам пенсиялык фондго, социалдык фондго төлөгүсү келбейт, акча бергиси келбейт. Бирок эми мыйзам чегинде баягы алып аткан зарплатасын кармап калат. Адилеттүүлүк болбой калат. Ошол себептен көптөрү бул боюнча айтып, ичинен кандайдыр бир тынчсыздануу же отурган болсо, өзүнө өзү канааттандырбагы күч алып да. Ошондой учурдагы шарт. Ошону жок кылыш үчүн жанагыдай реформага баш керек деп ойлойм. Эмгекчи болуп Союз маалына туура келген пенсионер Дилнура Юнуспаева 35 жыл фирма, заводдо иштеп, маалында маянасынан соцфонд үчүн которулуп тургандыгын айтат. Иштин азабынын көрүүсү начарлап, бир учурда жолдошу каза болуп, балдарын жалгыз чоңойтуптур. Ал аз келгенси балдарын да жоготуп, карыганда өп жап пенсия менен күн кечирип келүүдө. Албетте аны азыркы рынок шартында жеткирүү кыйын. Фирма Киргизия была там. Мен алгач Киргизия фирмасында, андан соң Актилек заводунун кампасында эмгектенип, ошол жерден пенсияга чыккам. 35 жыл иштеп, көзүмдүн көрүүсүн жоготтум. Ошондон улам майыптык боюнча 306 сом менен пенсияга чыгып, жаш курагым жеткенден кийин мамлекеттен пенсия төлөнө баштаган. Аз-аздан кошулуп отуруп 7300 сомго жетти. Бул акча пенсиядан пенсияга жетпейт. Карыганда ден соолукту да ойлойсуң, тамак аш кымбат. Эптеп өзүмдү өзүм багып келемин. Сторон женщины мы работали, надорвала там здоровье. Өлкөн өлкөлөрдө мамлекеттик эмес пенсиялык фондго канча салсаң ошону аласың. Бизде андай эмес, канча төлөйсүң, анын канчасы кайра кайтарылат. Ал сумма жөнүндө көпчүлүктө такыр кабар жок. Эң оору мугалим, дарыгер, маданият өкүлдөрүнө жаралууда. Айрыкча аймактарда 30-35 жыл эмгектенип 3000ге жетпеген пенсияга чыкканы нааразы болушат. Маалым болгондой, өлкөдө бүгүнкү күндө 711 000 пенсионер болсо, жыл сайын 45-50 000 жаран пенсияга чыгышат. Ал эми алардын ар бир экинчиси жеңилдетилген категория аркылуу пенсияга чыккандар болуп эсептелет. Шекер Сатыбалдиева, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.